Кызылжар айыл өкмөтүнө караштуу Терек айылында кичи футболдук аянтча ачылды. Спорт аянтчанын ачылуу аземине Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Абдилазиз уулу Бактыбек жана жергиликтүү тургундар катышты. Спорттук аянтча жалпысынан 3 миллион 970 миң сомго курулуп, анын 3 миллион 390 миң сому Каракулжа өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, ошол эле айылдын 1985-жылкы тургундары 280 миң сом акча каражатын чогултуп беришкен. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 300 миң сом каржыланып, футболдук аянтча колдонууга берилди. Иш-чарада Аким Кулубаев Дамир Садырбекович сөз сүйлөп жатып, ал өз сөзүндө айыл элин жаңы футбол аянтчасы менен куттуктап, жаштардын бош убактыларын спорт менен өткөрүүгө шарт түзүлгөндүгүнө токтолуп, алыскы айыл жаштарына шарт түзүү бүгүнкү күндүн талабы экендигин баса белгиледи. Урматтуу Каракулжа району администрациянын башчысы Кулубаев Дамир Садырбекович, Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Абдилазиз уулу Бактыбек мырза жана ОСО АТСА компаниясынын директору Жусупов Кыялбек мырза жана алыс жакындан келген кадырлуу коноктор, бүгүнкү биздин жергебизде Кызылжар айыл өкмөтүнө караштуу Терек айылында 1985 туулган агаларыбыздын демилгеси менен бүгүн айылыбызда кичүү спорт аянтча курулуп жатат. Ошону курулуп бүтүп аземине куш келиңиздер. Анда эмесе биринчи сөздү Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Абдилазиз уулу Бактыбек мырзага сөз берсек. Урматтуу алыс жакындан келген коноктор, урматтуу ушул Терек айылынын тургундары, мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай ушул кичи футболдук аянтчанын ачылуу аземин алып турабыз. Ушул салтанатты ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Спорт бул адамдын негизги бул эмеси болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушундан пайдаланып, ушул спортко көңүл бурган, колдогон атууларыбызга ыраазычылыгыбызды билдирип кете элек. Ушул айта кетсек, Каракулжа өнүктүрүү фондунун эмгек жамаатына, ошондой эле 1985-жылы курулган ушул Терек айылынын атууларына, ушул айылдагы ушул спорт аянтчанын курулушуна демөөчүлүк кылган эр азаматтарга, уул кыздарга чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Андан сырткары ушул Каракулжа мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Дамир Садырбекович, сизге да ыраазычылык. Ушул кишинин демилгеси менен ушундай чоң жаркыраган имаратыбыз курулуп калды. Бунун дагы негизги демилгечиси ушул мурунку айыл башчыбыз Ажыбаев Казыбекке, сизге дагы терең ыраазычылык. Эмнеден ушул биздин аянтчабызда кыргыздын желегин дүйнөгө жерилеткен мыкты спорттун чеберлери чыгат деп мен терең ишенем. Айта кетсек, азыр мына Кызылжар айыл өкмөтүндө жалпы ушул келечек жаштарга, келечек муундарыбызга шарттар түзүлүп жатат. 4 чоң айылыбызда 4 чоң спорт залдарыбыз бар. Кудай кааласа мына экинчиси ушул кичи спорт аянтча боюнча 2024-кө дагы 2 чоң айылыбызга курайлы деп документтерин даярдап атабыз. Бул эми 24-кө болуп калат, Кудай буйрса. Ушул рахмат баарыңыздарга, келгениңиздерге, колдогонуңуздарга. Бүгүнкү байрамыңыздан мен куттуктайм чын жүрөктөн.
Анда месе кийинки сөздү Каракулжа районунун администрациясынын башчысы Кулубаев Тамир Садырбековичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Терек айылынын тургундары, салтанаттуу азиянын катышуучулары, коноктор. Бүгүн мына Терек айылыбызда өзгөчө спорт сүйүүчүлөр үчүн жана жаштар үчүн чоң байрам болуп турат. Андыктан жалпыңыздарды Терек айылындагы кичи футболдук аянтчанын ачылышы азия менен терең куттуктайм. Кичи спорттук аянтчанын жалпы курулушу 3 миллион 970 миң сомго бүткөрүлсө, айыл өкмөттүн өздүк салымы 300 миң сом, Каракулжа өнүктүрүү фондунан 3 миллион 390 миң сом, ал эми айылдын 85-жылкы балдардан 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн эсебинен деп 280 миң сом сакталган. Спорт бул ден соолуктун булагы демекчи. Бул кичи спорттук аянтчадан биздин көптөгөн жаштарыбыз, балдарыбыз бош убактыларын спортко арнап, ушул жерге көпчүлүк убактыларын өткөрүшсө, келечекте спорт болгон чоң кызыгуунун артында чоң спортсмендер чыгат деп ишенем. Андыктан барыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бак каалоо менен бирге жаңы спорт аянтчасы ден соолук бекемдегенге, жаштарыбыздын чогулуп спорт менен алектешине себеп болгон көптөгөн спорттук иш-чаралар өтүүчү жайлардан болушуна тилектештигимди билдирем. Анда месе кийинки куттуктоо сөздү Осо Акса ишканасынын директору Жусупов Кыялбек мырзага сөз берсек. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүнкү жакшы самалык болуп атат. Сиздерди ушу жакшылык менен куттуктайм. Ушу мамлекетке рахмат, Каракулжа районунун администрациясына рахмат, өкмөткө рахмат, ушунча жаштарга шарт түзүп берип атканына. Ушу полядан жакшы жаштар чыксын, дүйнөгө таанылган. Сиздерди куттуктайм. Сиздерде кетпей туруңуз. Ичинде подаркабыз бар экен. Рахмат, ушул Кыял мырза сизге чоң рахмат. Ишиңизде дайым ийгиликтер болсун. Ушундай элдин маанайын көтөрүп, жакшы элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Ишиңизде дайым ийгиликтер болсун. Чоң рахмат сизге. Бул эми аз сүрөттө дагы бүтүрүш, бул дагы кыйын нерсе туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 айдын ичинде бүтүрүп койду. Рахмат чоң. Анда месе кийинки куттуктоо сөздү агартууда 40 жылдык эмгек сиңирген, азыркы учурда ардактуу эс алда жүргөн Курманбаев Алтыбай агайга сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, келген меймандар. Бүгүн мына чоң жакшынакай спорттук аянтча курулуп күтүп, ушуну майрамдыкына келгелип отурабыз. Ушуну демилге көтөрүп, ушул жасаган ушу 85-жылкы балдарга чоң рахматымды айтышым керек. Буларды колдогон мына айыл өкмөтүнө, колдогон администрацияга ушу бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Мен айтайын дегеним ушу 85-жылкы балдар багы менин болуп толуп турган убагымда спортко ушундай ишкыбоз балдар эле, ошондо эле булар үмүттөндүрчү, бул келечектен кандай неме болушарын. Ушундай алайкы зонасында спортту ушундай бир жакшы көргөн балдар, спорттун ар кандай түрүнөн элдештерге катышып, ушу жакшы орундарды алып, 1-2, 3 орундарды ушул Терек мектеби бербей жүргөн балдар ушулар бир туруп койсо, бир кол чаап, өзүмдүн багы сиздерде эмгек жолундагы ушул жакшы өстүрүп тарбиялаган балдар, мен өзүм спортчу болгонуман айтып жатам. Şu ballarga şu çün den sooluk kaalayмын, işten ийгилик каалаймын, колдогон, демилге көтөргөн бу балдарга чоң рахмат, колдогон, ушул бүт жетекчилерге рахмат, элге рахмат, журтка рахмат, бардыгына şu чоң
ушундай ыраазычылыгымды билдирем. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бул деген келечек. Анткени биздин балдарыбыз келечектин балдары. Бул келечек, ушул келечекте ушул жерде балдарыбыз тарбияланып, машыгып, ар кандай немлерди өткөрүп, анан кийинки ушул райондук болобу, зоналык болобу, областтык болобу ушундай жакшынакай спорттук немлерге катышканга ушул келечекке шарт түзүп берген жакшынакай мекеме болду да. Бул ушул өркүндөй берсин, жаштарыбыздын ушул кызыгуусу арта берсин. Буттур менин айтайын дегеним ушул. Дагы бир жолу Анда эмесе кийинки куттуктоо сөздү ушу жакшы иштерге себепкер болгон 85-жылкы туулган агалардын атынан Жорубаев Мухаммед Насиралиевичке сөз беребиз. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу меймандар. Ошол биздин терек айылыбызда жакшы ийгилик, жакшы иш-чара болуп отурат. Буга ошол биз 1985-жылы туулган биздин балдардын 20 жылдык майрамыбыз эле. Ошону ушу өз кызыкчылыгыбызга жумшабай, ушул айылыбыз үчүн кичине бир жакшы көзгө көрүнүктүү нерсе жасап коелу деп ушу аракет кылдык. Бул жерде эки сайыл башчы Ажыбаев, Калбек ушул жигиттин сунушу менен болду биринчи бизге. Анан балдар кеңешип ушуну аткарып отурабыз. Ушул жерде баарыңыздарга ушул футбол аянтчасына жардам берген, мына жерде мектеп жамааты, ушул жерде усталарга жардам берген, тамак ашын берген өзүбүздүн атуулдарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Айылыбызда ушундай жакшы ийгиликтер боло берсин. Ушул аянтчадан республикалык деңгээлде дүйнөгө таанылган спортсмендер чыга берсин. Ушул жаштарыбызга жакшы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Рахмат. Урматтуу Абдулмаматтын орто мектебине келген меймандар, куш келипсиздер. Анда эмесе кийинки бөлүгү көркөм бөлүгүнө өтсөк, Абдулмаматтын орто мектебинин өздүк көркөм чыгармачылыгына орун берсек. Каракулжан, хор. Assalamu alaikum. Salam aytam жалпыға. Учурашуу элгертен адамдын ыйык парзыда. Челеге колун байлашкан, челдирип жылкы айдашкан, аксакал төртөй жайкалып, ак бата кебин арнашкан. Касиеттүү Каракулжанын урпактары, арпаңыздар. Айтылуу терек жергеси, айланган жердин огунда, кербендер келген Кытайдан, жайгашкан Алайкуунун жолунда. Жамгырдын ырын терейинмен жакшылап айтып көрөйүн, кулак салып көрүңүздөр, теректи даңктап өтөйүн. Кыдырып терек жергесин, кызырлар бата беришкен,
Şairbek menen Jеңишбек teregimden çıkışkan. Barın açsam tügönbeyt, jaralgan terek beyişten. Köktömdün körkün açalı, köngüldün çerin jazalı. Köngülü elden kuş bolsun, körgönü kelgen atayı. Anda mese bugünkü okuçulardan konseptin biz başlayılı. Karagılca rayon administrasiyasının жетекчиси Кулбаев Дамир Садырбековичке. Arubak büyük koyup maksaktı, işine köp iyilik jarattı. Önüktürüp örgön süyröp keletat. Göz жазында калтырбай түш тарапты. İşiniz daim olgacılsın, Kudayım жақшылыққа күбә kılsın. Emgeginiz kuvandırıp çalpına, eliniz bata verip alkap tutsun. Hayır kabağına konmasın. Siz sevimsiz bizge akşaş baldarga. Emgeniz tübölük eskilbeyt atın kalat. Akın жазған ırlarda. Kiyinki kesekti Osaksan işxanasının direktörü Jusupov Kıyalga. Аянчаны тегерегі топ болып, аян бастан қызматты өтетіңіз, көз жасын алған содын аянчаны құрып беріп. 3 pro, жалғыз tek, 3 kıl komuz, çertilbeyt, kuyuga gelbeyt, çeber kolsuz. Opun oy, körgön közgö çöpçönü köy. Birok da önörü var, aytıp oğuz demekçi. Andemese kiyinki kezekti ırğa bersek. Akkan su gözge dalmay, say bolboso. Karanlığı jarık boboy, ay bolboso. Çırakta bilir büyük, may bolboso. Ala tolguz gelbeyden bolboso. Günacı kuma dalmay, kül bolboso. Akındarır da yalmay, dil bolboso. Düşmanın жазған ағы сүр болбосо. Ала doktor көгенбеген болбосо. Kızılcan Ayıl Örpötü'nün başçısı Abdülaziz oğlu Baktıbeke. Okşotmayın, eç derseni işten başka, çapkılap күні-түні туш тарапқа, еліңден жашосу жаңырса деп, жүрөсүз тыным албай эки жакта. Мингениңиз дайым болсун күлүктөр, жүргөнүңүз дайым болсун бийиктер. Эл оозуна сөзгө алынсын ар качан эр азамат сизге окшош жигиттер. 1985 жылы туулган агаларга. Берендер шығып келген біздің елден, қызматын аябаған елі жерден, 85-тің ер азамат жігіттері жалтайлап аябастан күчін елден, эненин аткарышты тилектерин элиңдин керегине жара деген. Мақсат койгон тилектери ишке ашып, жаркыраган аянчаны берди салып, кубанып айылдын бардык эли, жаштардын көзлөрүнөн оту жанып. Кудайым колдоп дайым сиздерди, жүзүңүздөр арыбак болсун жарык. Çanga bulanıp, adırdan kelem kullanıp, жоқ эле анда спорт аянча көзүмдөн ушчу кубалып. Тилегим мынтип иш качты, кубанып толкуп турамын. Кубаттап турсаң эл журтум чатырын деле курамын. Üzütçüdey gözlerime beygün tene Tirilükten tükenmeden teşekkür Apamdı men kopta gülgeni desem Atamanı karmak turgan türkügü Atam barda men taptağan ılacın
nösip ol sen yaratkan erdikten Yürüştürdü küngö serken bolacı Şaştın getir boşunda sabırım Koldan alıp orcüktün carımı Kıyım gezde köftedir beydem dergen Atam benim terin caygan tamırım Kovançıma kaygıma da teşerim Bu dünyada can bolbostur sençelik Ak sarayım altın tutkan botmanım Men dünyada siz turguzgan estelik Ak sarayım altın tutkan botmanım Men dünyada siz turguzgan estelik Rahmat, çok rahmat. Uşunu menen körkün bölümüne ayağına çıktı. Hazırkı gezekte lenta gezi vaziyeti. Yolda жүріп korkmaya başlasın. Gönlüm vurup geldiğiniz gibi çok Hayır, patlardı. Ya en aksakalınızda atasını aynınızda. Aynınızda atasını. O kataya. Bakış açtı kadar. O kataya. Gol ne? Gol attım. Yok, barakan Bağırla gol bula patlayla. Bana. Sizlere. Ayakta жүргөнсүңөр ey. Бүтөлө голго киргизип атат. Bir жарым кайтарып койчу. Киргизбей. Nolda tosqaqda atınca, ağaytınca. Ve korkmaydı. Hatırak tos. İmber eteke. Ne oldu mu? İmber eteke. Aa, çok şükür. 85 moldarında çok rahmet. Siz biresiniz. Yani moldarına bakın olsun. Amin. Amin. Sallallahu Resulullah Muhammed. Ya Rabbul Alemin. Allah'ımızın senin namırın menanesinden razı olsun. Bizden elimizge, bizden yurtumuzga gelgen muda nimet sen taraftan Allah'ım. Buna bizden şu demligeni götürgen 85. yıl kıvalдар. Ошондой эле мына биздин райондук администрация жана ошондой эле
deniz geçimde bizim aile hükümet. Barımızlardan mahmut ömrümüzde uzak denilerde soğulsun. Uşul bizim Ayança'dan gelecekte resmine tanılgan, bütün alamga tanılgan güçlü futbolistler, spor çıkarmanlar için nasip olamasın. Barımızga rahmat, çok Жаңыдан көрүп аткан 185-жылкы туулган балдардын жүрөсүнө аткан өрнөгү ар дайым Аллага жыла берсин. Ушундан жакшы спортсмендер чыксын. Алла ушу балдарга дагы келечегин кең кылып, өмүрлөрүн узун кылып, ден соолуктарын чың кылып, бала чакалары менен бактылуу үй бүлөдөн болушsun. Ушу элдин берген батасы ушул балдарга тийсин. Şuradan önü össün, Allah daim koldosun. Amin. Allah toplattınız. Gel babası. Talat yüzden kaçtılar. Vata öğretmez. Talat yüzden de vata. Gel. Ben baldardın, vatanın ömrülmesin. Aman olsun, söz etmiş. Elgetin sirkı baldardın, sütü, işini bağırdın. Elde çoğu top vardı, sıdığında oturup. Futbol oyunun başlaganına çok rahmet. Anasını anıstakladın, ömrü uzun. Dilegen maksat oynayan aylarına. Demek çok rahmet. Ayşini ezdin bahtasını alalım. Oğlum, baldan. Şu Allah bizde Türkan gözümüzden. Baldarga çok rahmet. Ayarda varsa bizde esnep. Jamanlık, jakşılıksa çok yardımın verip gelatan. O şahlarga çok rahmet ömürlerim versin. Pöşürsün bana çakasına ömür versin. Aldırakçı bu Ayşini gengir vatı. Beni ver. Şu teregelinin bala çakasının bärisinin den soğluğu çıng bolsun. Ömürleri uzun bolsun. 85-ci yıllıklı baldarga çok rahmet. Mına gelip yardım etip atkan hükümetlerge ardığına çok rahmet. Kralcı administrasiya. Şulardan den soğlukları çıng bolsun, ömürleri uzun bolsun, buyurup nasip kılsın. Şu yerde jakşı oynap gülüp önü öse vergiler. Telektin baldarı dürgüle önü ösüp bardığınlar şu buna çok işlerde işlegide olup barinerge çok rahmet. Ömrüne uzun bolsun, den soğlukları çıng bolsun. Vakti talaylı olun. Aksakallar içine emek alalım.